Жүк ташуучу унаа менен Нарын дарыясына түшүп кеткен айдоочунун жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. 13 август күнү Нарын унаа жолунун 43-44 чакырымында көпүрө сынып, оор жүк ташуучу унаасы айдоочусу менен Нарын дарыясына кулап кеткен. Унаанын айдоочусу 1984-жылы туулган жаран кырсыктан кийин дайынсыз болуп, аны издөө иштери башталган. Бүгүн 15 август күнү издөө иштеринин жүрүшүндө дайынсыз жоголгон айдоочунун жансыз денеси Нарын облусунун Ак Кыя аймагынан милиция кызматкерлери тарабынан табылган. Азыркы учурда тиешелүү тергөө жана документтери иштери жүрүп жатат. Востокто поезд түшүп кетти мына. Жаңы эле карачы КамАЗды мына. Ысык Атада поездге урунган жүк ташуучу унаанын чиркегичи экиге бөлүнүп калды. Чүй облусунун Ысык Ата районуна караштуу Нурманбет айылынын аймагында поезд менен чиркегичи бар жүк ташуучу унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу Сводка пресс редакциясына активист Жаныбек Эгембердиев билдирди. Окуя 15 августта болжол менен саат 13:30 чамасында болгон. Жүк ташуучу унаанын айдоочусу поезд жакындаганда темир жолдон өтүп кетүүгө аракет кылган. Бирок автоунаа жолдон өтүүгө үлгүрбөй чиркегичи поездге урунган. Күбөнүн айтымында адамдар жаракат алган жок. МАЗ айдоочу Бишкектен балыкчыга жүргүнчүлөрдү алып кетүүгө аракет кылган. Бишкек шаарында МАЗ абалда унаа айдап жүргөн дагы бир айдоочу аныкталды деп билдирди 15 августта Сводка пресс редакциясына жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат кызматынын инспектору Надырбек Жусупов. Анын айтымында 14 август күнү эртең менен Hyundai Sonata унаасы автобекеттин аймагына токтоп, айдоочу балыкчы шаарына баруучу жүргүнчүлөрдү ала баштаган. Жүргүнчүлөрдүн бири таксист МАЗ экенин байкап, бул тууралуу 102 кызматына кабарлаган. Окуя болгон жерге кайгоолчу кызматкерлер барып, айдоочуну наркология бөлүмүнө жеткиришкен. Бирок ал медициналык текшерүүдөн өтүүдөн баш тартып, өзүн УКМКнын кызматкери катары тааныштырып, кимдир бирөөгө телефон чалууга аракет кылды. Ал эми Жусуп Пупов болуп жаткан окуяны видеого тарта баштаганда айдоочу күч түзүмдөрүнө тиешем жок деп, унаада жүргүнчү катары баратканын айткан. Унаа айып короого киргизилди. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Айдоочунун тарткан акыркы видеосу. Нарында көпүрөдөн КамАЗ менен кулаган жарандын денеси табылды. Бүгүн 15 августта көпүрө сынып, жүк ташуучу унаасы менен Нарын дарыясына түшүп кеткен айдоочунун сөөгү табылды. Белгилей кетсек, бүгүн дайынсыз болуп жаткан айдоочуну издөөгө 198 адам тартылган. Алардын арасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары, Ички иштер министрлигинин кызматкерлери жана жергиликтүү тургундар болгон. Эске салсак, 13 август күнү Дөбөлүү айыл аймагынын эки Нарын жана Таш Башат айылдарын бириктирип турган ички чарбалык унаа өтөөчү жыгач көпүрөдөн КамАЗ үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаа өтүп бара жатканда көпүрө сынып, унаа Нарын суусуна кулап түшүп, унаанын айдоочусу 1984-жылы туулган эркек киши дайынсыз болгондугу тууралуу маалымат түшкөн. Ошондон бери издөө улантылып келген. Бишкектин базарларында иштеген чөндөкчүлөрдүн башчысы кармалды. УКМКнын тобундагы уурулук менен алектенип келишкенин маалымдады. Кармалган 31 жаштагы киши Бишкек шаарындагы ири базарларды көзөмөлдөп келген. Мурдада соттолгон жаш муун арасында кылмыштуу идеологияны активдүү колдоп жайылтып, Камчы Көлбаевдин тобунун мүчөсү катары каттоодо экени айтылды. Тоң районунда катуу мөндүр түшүп, турак жайлар менен эгин талалары жабыркады. Ысык Көл облустун Тоң районуна караштуу Темир Канат айылында катуу жааган мөндүр айыл тургундарына чыгымдарды алып келди. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар турмуш басылмасына билдиришти. Алардын айтымында 14 август күнү болжол менен саат 15:00 чамасында жааган мөндүр аймактагы картошка жана дан эгиндерин талкалап кеткен. Айрым дыйкандар айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү үчүн жерди ижарага алышкан жана
азыр чоң чыгымга учурары күтүлүүдө. Кийинчерээк белгилүү болгондой, катуу жаан менен коштолгон мөндүр жана шамалдын кесепетинен Темир Канат айылында 2 турак үйдөн, 2 сарайдын, 1 чарбалык имараттын чатырлары жабыркап, 1 автоунага да зыян тарткан. Окуя болгон жерге Тоң райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн ыкчам тобу жана райондук жарандык коргонуу комиссиясы жөнөтүлгөн. Бүгүн 15 августта таңкы саат 6:00 Тоң районунун акими Бактыбек Осмонов жана жарандык коргонуу комиссиясынын мүчөлөрү жерине барып, кырдаал менен таанышып, тиешелүү кызматтарга тапшырмалар берилген. Булак турмуш кежи. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктан сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайдыгер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, ушу бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге М-банк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салымыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын. Картошканы соогуна. Фамилия, имя? Год рождения? Кыргыз. Фамилия, имя? Регдан. Год рождения? 96. Рождение? Тавас, байке. Который? Фамилия, имя? Бишкек. Ленинский район. Фамилия, имя? Год рождения? Рожденец? Кыргыз. Киргиз. Эч кимге чалып да бербеңиз, сүйлөшпөйбүз да телефондон. Жок. Сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, кызматкермин деп? Жок. Айтканыңыз Жөнөкөй кызматкерим эми тассибы ошол. эмне үчүн ичип алып айдап жүрөсүң? Ичип айдаган жок. Все Жок, анда эмне себептен келдиңиз байка айтсаңыз? билбейм, өзбек алып келишти, аны көрөбүз. Вообще билбейсиз эчтеке. Стоянкада тургам ошол жерден. Стоянка турган жерден алып кетип калды. Эми айдоочулардын көбү эле мас абалында айдап бара жатып кармалып калгандан кийин айдаган жокмун деп айта берет негизи. Эми анчын видеофиксация деген болуш керек. Эми мен сизге айтып атам, арендага автоунааны алып мас абалында башкарган болбойт. Эми эч ким Бир гана арендага эмес, башка. Мен просто как пассажир отурду, машина
Данный водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Когда сотрудники УПСМ города Бишкек привезли его в наркологию, он отказывался, ссылаясь на то, что он является сотрудником силовых структур. Но чуть позже выяснилось, что водитель не является сотрудником. Уважаемые водители, просим соблюдать правила дорожного движения и помнить то, что пьяный водитель... Востокто пойыз түшүп кетти мына. Жаңы эле карачы КамАЗды мына. КамАЗдын прицеби илинип калды, КамАЗ жетишип калды. Бат өтүп кетти мына. КамАЗ. Карачы араң токтот кийин аз экен дагы. Өрөп болгондо өзү жол калмактын аз. Эчтеке болбой калды, прицептин дышларынан эле түшүп кетти. Эч ким эчтеке болгон жок. Багы тешинип калыптыр, багы салар казак болот.